Аккордеон чебери деп аталган, обон жазып, ыр жаратып такшалган, эл эсинде жашайт Мамат Оморов өз жашоосун адал өтөп жашаган деп, эл ичиндеги залкар таланттардын бири айтылуу обончу Рыспай Абдыкадыровдун устаты залкар талант Мамат Оморов. Мамат Оморов районду бүт түрө кыдырып, аккордеон колуна алып, концерт коюп барат эле. Мына ошол концерт коюп барганда баягы аккордеондун клавишаларында колун ойноп турган колдорун көрүп абдан кызыгат эле. Мен мына 79-жылы мен университетте жаңы бүтүп барган кезимде Өзгөн районундагы өздүк көркөм чыгармачылык кружогу бар эле. Мына ошого мен үндү деп райондун таланттуу жаштарын чогултуп, өздөрүнчө бир концерт уюштуруп, ошого чакырылып калдым. Бала кезде эңсеп жүргөн адамды жакындан ойноп турганда мен апкардым бир аз. Ушундан анан Мамат Оморовду жакындан таанып калдым. Бул киши баягы үйрөтүп атканда ушундай катуу какпай, жумшак мүнөз, балакыял ушундай киши экен. Үрүсө Кадыралиева Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Эля Картунун Отличниги көп жылдан бери залкар талант Мамат Оморовдун элине жасаган эмгеги, чыгармачылыгы, аны жакындан билген, маданиятка кошкон салымы туурасында изилдеп, талантка таазим китебин жазууга киришкен. Аны таанып билген инсандардын эскермесин киргизип, көзү тирүүлөрдүн эмгектерин жазган. Рыспай Абдыкадыров, Калыбек Тагаев, Мамат Оморов үчөө чогуу көпчүлүк учурда бири нарында болсо, бири Ошто болсо дагы бири-бири менен байланышы бар, тыгыз жүргөн кишилер эле. Мамат Оморовду эскерген адам, же болбосо Мамат Оморовду эстеген кыргыз мени дагы бир күн эстейт деп. Ушундай жашык киши экен, көзүнүн жашын төгүп жиберди. Кайрам Мамат аке дейт элекпиз. Мамат аке, демек сиздин бизге берген тарбияңыз, талантыңыз өчпөптүр деп туруп, кичине көзүнө жаш алып туруп анан эскерме берди. Үсөн Сулайманов деген ушул кишиге барганымда Рыспай Абдыкадыровдун кантип биринчи кадам таштаган маалымдап берди. Бул 62-жыл эле дейт. Мен сабак даярдап атсам эле эшик тыкылдап калды дейт. Мамат Оморов ушул үйдө жашайбы дегенден, ооба азыр эле сабакка чыгып кетти дегенден, анда уруксат бекен, мен күтүп отурайын деп калды дейт. Мен сиз менен таанышканыма абдан кубанычтым деп эле узун шадылуу колдорун берип эле отуруп калды дейт. Мамат аке бир аккордеон ойноп бересизби дейт. Эзелки көрүшүп жүргөн адамдарындай эле батынып кетти дейт. Экөө дейт. Эми баягы талант табыштырдыбы же экөөнүн мындай ымаласы бир келдиби дейт. Мамат аке аккордеон ойноп бересизби дейт. Деп калды дейт. Мамат аке чынында балакыял болчу. Кичинекей бала деле ойноп бериңизчи десе, заматтуу аккордеонду алып эле ойноп кирет эле да. Союз убагында атайын кару сынактар, малчылар үчүн концерттер, маданият үйү тарабынан байма-бай тартууланып турган. Мындай учурда Мамат Оморовдун эмгеги бегейсиз, анткени ал эл ичиндеги таланттардын башын бириктирип, аларга ырдоо эрежесин үйрөтүп, кару сынактарга даярдай турган. Мамат Оморов кезинде ырларын нотага чөрүп, керемет огондордун автору. Кара шоро деген ырды бул Мамат Оморов чыгарган. Эки күнгө салып туруп, Мамат Оморов кошулуп ырдаган. Экинчи үндө Мамат Оморов, биринчи үндө Рыспай Абдыкадыров. Ал эми аккордеонду ойногон Рыспай Абдыкадыров. Сиз экинчи үндү алып бериңиз, мен биринчи үндү алып туруп өзүм коштоп бир белгилүү кишинин аккордеонун ойноп көрөйүнчү деп мен угуп калган жайым бар. Муну бүгүнкү жаштар кара шоро Рыспай Абдыкадыров деп кетип атат. Жок, ала куштун атынан так аташ керек да. Бирөөнүн ырын бирөөнө жамабаш керек. Эч качан бүгүнкү жаштардын кулагына да, кийинки Рыспай Абдыкадыровду иликтеп жүргөн мыктылардын кулагына да сиңирип кое турган ушул нерсе Рыспай Абдыкадыровдуку эмес, бул кара шоро Мамат Оморовго таандык. Өлбөс өчпөс огондорду жаратып, кара шоро жайлоону ырдап таңктаган, талантына таазим кылат билгендер ырдын пири Рыспайды таптаган.